Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Урматтуу биздин Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылышта бүгүн Норвегиянын Осло шаарында спорттук күрөш түрлөрү боюнча өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын кечки бөлүгүндө финалдык беттештерге чыга турган мекендештерибиз Айсулуу Тыныбекова менен Эрназар Ахматалиевдин ата-андаштары жана бул күрөштөрдү кантип түз эфирде көрсө болору тууралуу айтып беребиз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк басып туруңуздар. Кече 4 октябрь күнү Норвегияда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Алибек Осмонов 65 кг салмак чембирдегинде коло медаль утту. Ошондой эле эки балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова жана Эрназар Ахматалиев финалга чыгууга жетишти. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки 22:00 финалдык беттештер башталат. Алгач 70 кг салмак чембирдегиндеги коло байгө үчүн күрөштөргө старт берилет. Андан кийин гана мекендешибиз Эрназар Ахматалиев Магомедмурат Гаджиев аттуу польшалык балбан менен килем ортосуна көтөрүлөт. Бул күрөш болжол менен 22:10 чамасында орун алат. Тактап айтканда 22ден 10 мүнөт өткөн мезгилде. Анда мекендешибиз Эрназар Ахматалиев өзүнүн карьерасында чоңдор арасында дүйнө чемпионатынын финалында биринчи жолу күрөш өткөрөт. Ата-андашы Магомедмурат Гаджиев өз учурунда Орусиянын алдыңкы балбандарынын бири болгон. Түпкү теги дагестандык. Өткөн жылы Белградда өткөн дүйнө кубогунда жеңүүчү аталган. Андан сырткары 2017 жылы Парижде өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медальды утса, 2019 жылкы Астанада өткөн дүйнө чемпионатында коло медальды тагынган. Өз карьерасында андан башка дагы бир топ ири мелдештерде жеңишке жеткен. Тактап айтканда 2016-2020 жылдардагы Европа чемпионаттарын утуп алган. Ошондой эле Европа чемпионаттарында 3 жолу күмүш медальды утса, Европа оюндарында 1 жолу жеңүүчү аталган. Андан сырткары өз учурунда жаштар арасындагы дүйнө чемпиону деген статусу дагы бар. 33 жаштагы Магомедмурат Гаджиев чындыгында олуттуу ата-андаш. Ага карабастан биздин мекендешибиз Эрназар Ахматалиев мыкты күрөшүн көрсөтүп барыбызды кубантат деген ишенимдебиз. Бул күрөштү түз эфирде кантип көрсө болот? Алдыда бул темага кайрылабыз. Ага чейин кыргыз спортунун жылдызы Айсулуу Тыныбекованын дагы финалдык күрөшүнө токтолуп өтөлү. Ал финалдык беттеште Кайла Миракл аттуу америкалык балбанга каршы кескилет. Кайла Миракл өзүнүн карьерасында дүйнөлүк аренада финалдык беттешке чейин жетип көргөн эмес. Тажрыйбасы бир аз азыраак. Ага карабастан биздин мекендешибизге кыйла ата-андаштык көрсөтүшү толук ыктымал. Кайла Миракл Олимпиада оюндарына дагы катышып, анда биринчи эле күрөшүндө жеңилип калгандыгын дагы кошумчалап кетишибиз керек. Ал эми бул күрөш бүгүнкү финалдык күрөштөрдүн эң соңкусу болот. Тактап айтканда финалдык күрөштөр 22:00 башталарын айткан болсок, алгач 70 кг салмак чембирдигинде мырзалар, андан ары 55 кг салмагында айымдар күрөшөт. Ошондой эле мырзалар арасында 92 кг салмак чембирдиги бар. Андан кийин гана айымдар арасында 62 кг салмак бөлүгүндө күрөштөр өткөрүлөт. Бул жол менен айтканда түнкү 11:40 чамасында болуп калат. Албетте эң акыркы күрөш болгондугуна байланыштуу бир аз кечеңдеп кетет. Анткени менен эң кызыктуу болорунан биздин күмөнүбүз жок. Мына достор, сиздер UVV.org деп жазасыздар. Мындай сайт чыгат, United World Wrestling деген. Киресиздер буга. Киргенде эле мына World Championship деп жазылып турат. Мына тоголок болуп байкадыңыздар да. Үстүндө мына бир трансляцияда чыкты. Бул аамат окшойт. Силер ааматын эле көрбөйсүздөр. Бардык маттарды көрүш үчүн ушул тогологу бар World Wrestling дегенди басасыздар. Бассаңыздар мондай болуп көк болуп, именно чемпионаттын сайтына страницасына кирет. Ал жакта мындай 4 эме бар. 4 килем бар. Каалаган килемиңиздерди көрүп алсаңыздар болот. Кантип кыргыз балбандары кайсы килемде чыгып жаткандыгын билгиңиздер келсе, анда түнөчөсүздөр Freestyle Greco-Roman Women's Wrestling деп жазылып турат бул жакта. Бизге мисалы эркин күрөш, freestyle эркин күрөштөн 70 кг керек болсо жазабыз 70 кг. Мынакей Эрназар Ахматалиев Б матында 387 болуп чыгат деп турат. Мынакей азыр Б матында күрөш байкай турган болсок, ал жакта азыр 328 күрөш болуп жатыптыр. Эми бул кечинде болот, ошондуктан дээрлик 50 күрөштөн кийин, А матында боло турган 50 күрөштөн кийин гана Эрназар ошол күрөшкө чыгат экен. Азыр
күндүз өтө турган беттештерге келе турган болсок, мисалы Hyper-никин алып карай турган болсок, Hyper D матында, мынакей D маты 364 болгариялык балбан менен күрөшөт деп турат. D матын карайсыздар. D маты бул 4-чү болуп турган мат. 662 деп турат. 2 күрөштөн кийин демек Hyper чыгат. Ушинтип билсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө матты карап, ошол жактан номер менен күтсөңүздөр болот. Күрөштү жөн эле күтүп отура бериштин эле кереги жок. Анан мен буга чейин ачып койгом, ошондуктан менден көрүнбөй жатат. Ушул жерде силер жаңы киргениңерде last name, first name, last name, анан биринчи ат, фамилия, андан кийин электронная почта, андан кийин страна деп чыгат. Ошол үчөөсүн англисче чыкканды толтурсаңыздар эле кирет. Эч кандай маселе жок. Ошону толтуруп кирсеңиздер болот. Мына ушундай жол менен сиздер финалдык күрөштөрдү, ошол эле мезгилде эртеңки, андан кийинки күндөрү боло турган күрөштөрдү дагы көрө аласыздар. Бул маалымат сиздерге пайдалуу болду деген ниеттебиз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.